Достор, сиздер менен мен Дүйшүбаева Гүлнара, KG недвижимость агентствосунун мүчөсү. Екатеринбург шаарында кезектеги кардарыбызды турак жайлуу кылып отурабыз. Анда эмесе бүгүн ачкыч тапшырганы келдик. Кандай турак жайлуу болду десеңиздер, төмөндө бизден алыстабаңыздар, андыктан сиздер менен сөзсүз бөлүшөбүз. Жана дагы лайк, комментарий жазганды дагы унутпаңыздар. Кеттик. Assalamu alaikum dostlar, kandayсыңар? Biz iki komnata aldık 4.000'ge. Anan bu komnata dядяныкы, dядя bir yakıntıki oldu. Anan nereden kabahat aldık. O şeyde biz Alihan akamla jatabız. Anan oynaktı gösterdim. Bu papamdaki, mamamdaki komnata. Bu şkaf geçavgamız. Anan kuchnia var. Tuvalet, vanna. Anan kuchnia. Вот кухня. Вот кухня своя. Вот туалет, ванна. Вот кладовка. Үйдө үй бар бол. Мынактарда апам бул апамдын гүлдөө. Ошо апам гүлдөө эме алган. Анан печка. Bağınızға тынч болсын. Пока! Куш келипсиңер. Ушул силердин жардамыңар менен үйгө жетип отурабыз. Биз мурун жашап кеткен үй болчу. Бирок оңойчулукка турган жок, кайра бул үйгө көчүп кетиш кыйынчылык менен алынды. Силерге күч кубат. Аябай чоң жардам бердиңер. Кыскача маалымат берип кетели. Мен эреже Альфа банктан одобрение алып, биринчи төлөмсүз 2 бөлмөлүү турак жайга ээ болду. Ал эми турак жайды мурда жашап кетишкен экен. Анан келип эле ушул жашап кеткен квартирабыз эмеге продажага чыкты. Ошону алып бергиле деп келди. Анан ушу буйруган экен. Өздөрүнө буйруган үй экен. Аябай сүйүндүк. Баары согласован болгондо. Процентная ставка 17,49. Биринчи төлөмсүз турак жайлуу болду Альфа банктан. Ал эми үй жөнүндө кыскача маалымат жана дагы биздин компанияга өзүңүздүн ой пикириңизди калтырып кетсеңиз. Мен компанияга аябай ыраазымын. Аябай чоң өзүңөрдүн ишиңерди так аткарган. Особенно Гүлнарага аябай чоң ыраазычылык. Молодец. Мен такыр аралаштырбай өзү эле бардыгына жүгүрүп, анан качан мындай керек болуп калмалда эле чакырып эжемде жери карап коеюн дейт. Анан болбосо көбүн эле өзү бүтүрдү. Жүгүрүп жүрүп эле анан. Ошо Самарага дагы рахмат. Бардыгы баш көз болуп, ушуларга неме кылып жүргөн. Сонун үйгө жетип отурабыз. Силердин немеңер менен, аракетиңер менен рахмат чоң. Ишиңерге ийгилик. Көпкө ийгиликтер жетише бергиле алдыңарга дагы. Мындай үйлөрдөн көп кыргыздар элине жардам берип жүрө бергиле. Кыргыз эле эмес, бардык башка немелерге да жардам бересиңер силер. Көп мен көрүп калам да YouTube'дан. Ошо 2 айга жакындап кетти окшойт. Алганыбыз одобрение болду тез эле, бирок документтер неме болбой, нары бери тартылыш болуп атып. Ошо Гүлнаранын күчү менен нары жүгүрүп, бери жүгүрүп атып.
алдык зорго. Эми кичинен ары бери тартылыш болду. Бул кыйынчылык менен алынат. Баары бир оңой эмес да азыр, оңой баары бир риэлтор керек болот. Жардамы аябай чоң. Ошол. Кудайга шүгүр баары артта калды. Сабыр кылсак баардыгына жетебиз. Сабырыңызга чоң ыраазычылык. Биздин компанияга да кайрылып ишенип кайрылганыңызга дагы ыраазычылык. Ал эми шырманын артында дейли көп нерсе жатат. Бирок ошого карабастан Венера эжекебиз аябай терпеливый экен. Баарына чыдап ошол 1,5 айдан ашты да, потому что продавецтердин ситуациясы бир аз документ чогултуш, ошол убакыт саатына барбай же көңүл бурбай ушундай болуп калды да. Анан эми эч ким бул жерде жаман жакшы эмес. Кудайга шүгүр. Самый главный результат ачкыч алдыңыздар. Ушул үй буйруган экен. Ошол вообще таң калдык. Келип эле ушул үйдү алып бергиле. Болду ушул үйдү алам деп вообще үй дагы караган жок. Же болбосо башка адамдардын кээде терпениясы дагы бүтүп калат да. Анткени ушул 1,5 айдын ичинде канча үйдү көрүп, уже башка үйгө деле кирип жашап калмаксыздар. Жок, ошол буйрук экен. Канча күтсөңүз да. Мына жерде соседтерибизди да билебиз. Мектептерге да жакын. Жакшы таза домдор бийик. Жакшы дом болгон үчүн анан издебей эле ушуга болгонбуз да сразу элечи. Башка жактан үй алсак анан көнүп кеткичек дагы кыйын го. Балдарым ушул жерде көнүп, достору ушул жерде бүт. Мектепке да жакын ошо. Ошон үчүн ушул жерде башка издебей эле сабыр кылып эле күтүп, Кудайга шүгүр. Сабырдын түбү сары алтын дегендей баардыгына ийгиликтүү жетип алдык. Бирок кыйынчылыктар болду эми алар артта калды. Чоң рахмат. Үйдүн планировкасы да өтө сонун, жайгашкан жери дагы өтө сонун. Эме парк Локомотив артында, железнодорожный райондон, Маневровая көчөсүнөн. Ооба, баардык жер таптаза азыр. Таганский мурдакыдай болбой калган. Азыр баардыгы таза, жакшы карап калышкан. Негизи эле район өнүгүп атат да, анткени Венера эже жашаган жерден домдун артында жаңы домдор дагы түшүп аткандыгына байланыштуу застройщиктер негизи өздөрүнүн участогунун тегерек чети дагы тазалап кетишет, мектеп, садиктерди дагы курушат да. Ошондуктан бул район дагы жакын арада аябай кандай десем, кымбат район болушу дагы мүмкүн. Анткени новостройкалар дагы көп түшүп атат. Ошол үйүңүз куттуктайбыз. Ага өргө кут болсун, жакшылыктар болсун. Подарка даярдап коеюн деп өзү ойлоп жүрдүм эле. Анан бүгүн вообще колум тийбеди да. Чындап Гүлнарага подарка берем деп жолдошума деле айтып аткан болчумун. Майри деп аткам. Бүгүн анан мектепке барып кайра алып келип эч колум тийбеди да. Жок. Самый главный жылуу сөзүңүз. Анан бизди рекомендация кылсаңыз, ошол биз үчүн подарок. Ушуларды чындап эч жалат болбой кайрыла берсеңер болот. Жардам аябай сонун беришет экен. Көп өздөрү көп ишти өздөрү бүтүрөт экен. Мен мисалы үчүн көптө жүгүргөн жокмун. Көз телефондон эле өтө зарып болуп атканда гана мага чалып коюп атты. Мынандай көздөр. Анан атак өзү эле жүгүрүп баардыгын мен кадимки эле иштеп аттым. Өзү эле баардыгын бүтүрүп койду. Анткени продавецтер тааныш болгонубуз үчүн кээде бизде встречный жактагы Гүлнара экен, риэлтору. Анан ошол тилекке каршы ошо Гүлнара эжекебиз менен тил табыша албай, анан Венера эжеге чалып аттым. Ошол момент, эки моментте эле бир справканы алып бериш керек болду, ошол эле. Вот, калган баарына унчукпай эле ошол чыдады. Эч нерсе деген жок, чоң ыраазычылык. Айтып атам, башка бирөө болсо мен давно но сиздин чыдамыңызга аябай ыраазымын. Эже ушундай болот десем макул деп, өзүң билесиң да деп айтып коесуң дейт ушу. Сделка болгондо эле, вот договор түзгөндө бир көрүштүк, анан сделкага бир бардык, болду. Ошол. Самый главный үйүңүздө жолугушуп атабыз. Күмүштү алганда да аябай сүйүндүк. Мен сразу чалдым, күмүштү алдык Гүлнара десем. Куттуктайм эже деп куттуктап жазды WhatsApp'тан. Бир күн съемка кылабыз деп ошону күтүп жүргөнбүз. Гүлнараны күтүп бүгүн ушуга буйруптур ушу күнгө. Насип болуптур. Ушу бүгүн тартып, Кудайга шүгүр эми эсен аман булдан жагына кутулуп, жакшы күндөр боло берсин. Ийгиликтүү болсун. Эми сиздерге дагы ушу башка мекендештерге каалайт элем. Эч жалат болбой кайрыла берсеңиздер. Аябай жардамы жакшы эле тиет.
Аябай ишин так аткарат экен. Мен Гүлнараga таң калдым. Аябай так жактым ага. Гүлнара анча адамды мен өзүм мамиле кыла албайм да. Бирок Гүлнаранын мамилеси мага аябай жетпей анан кечеги риэлторлор мен да неме болуп кеткенде ишин так аткарганда мен биякта калып эле бул жазып шыпылдап эле баардыгын баягы сделка болгон күнү баардыгын өзү эле аткарып койду да. Эже туруп мен жазып коем деп эле ушу рахмат чоң силерге. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Достор, бизде азыр акция жүрүп атат. 20 апрелден старт алды. Ал эми баардыгыңыздарга ушул биздин агенттик аркылуу чыгым бизден. Баарыңыздарга ийгилик. Катышыңыздар. Чоң рахмат. Всем пока сделаем, может, да? Пока.